2016 Космопаркта жабык көрсөтүү болду. Апам mesela эмеге эң кубанган нерсем ошо кинонун киргендигин эмес, кинонун ошо жазылган эмес, кинонун тартылгандыгына эмес, эмеге сүйүнгөм. Менин биринчи киному ошондо апам рахматы көрүп калган да. Ушу ванчоп болчу да. Биринчи ийгилигинде апам көрүп калган. Биринчи ийгилигимде ошондон көрбөй калды башка кинолорду, бирок биринчи ийгиликте апам көрүп калган да. Ошон үчүн башкача сезим берип берди мага ванчопка, мисалы бул эстен кетпей турган кино болду да магачы кийинчерээк элечи. Анткени бул биринчи продукт, биринчи кылган жумушубуз, элге жаккан жумуш, анан кийин өз энем көрүп калган. Болгондо да жабык көрсөтүүгө келип. Жабык көрсөтүүгө келип, менин эсимде жабык көрсөтүү дегенде ошондо биринчи жолу көргөм. Ошондой болуп турбайбы? Мындай ага чын эле мындай. Сен өзүң да жабык көрсөтүү биринчи жолу бардың беле? Жок, мындай башкача сезим болгондо бул жабык көрсөтүүнүн бар эле жүрчүң, бирок акасы мындай экен да, жана роддом өзүң балаң чыккан деп атпайсың да. Мисалы сен бирөө төрөп атса барып укпайсың го, дейсиң го, бирок өзүң балаң көтөрүп чыккан башкача экен да. Элдер көргөн башкача экен, элдердин алдына чыгып сүйлөгөн башкача экен. Ошондо мен мисалы энеме ар дайым мисалы күлүп берсем же мындай болсом, оңой болсо, бияктан аябай мындай титиреп, блин, анан кийин апама жагат болду экен, кандай болуп экен деп мен эсимде ушу кино башталарында бул монтип алып сизге деп баргам да, короче, титирип алып, короче, жанына отуруп албай уялып, короче, ушундай болгом да. Хотя мен өзүм эле апам, короче, бүттүгүн билет, бүт нерсени билет, ушундай болгом, таң калгам. Биз YouTube'дан, Instagram'дардан көрүп отурганда негизи андай эл көп жерлерден обычно кыздарына кол суроо үчүн гүл беришип, же болбосо ушундай ыйласына чыгыпчы. Анан сеникин ошол жерде гүл көтөрүп чыгып анан сүйлөп, азыр бир адамга гүл берген таам деп турган апаңа чуркап барганда аябай эме болгон да, жагымдуу болгон да. Сен эсиңдеби? Жок, эсимде болгондо мен ал кезде иштей элек болчумун силер менен. YouTube'дан көргөм да. YouTube'дан көрүп ал кезде неме Люта студия чыкчу. Ошол жактан көрүп, анан аябай приятно болгон да, берке отуруп көргөндөргөчү. Цветы своей маме. А то я уже испугался. Думал, сейчас и этого пацана потеряем. Быстрее выздоравливайте. Аябай рахмат келгениңизге сизге аябай жакшы көрдүм. Элдер предложение караганда сонун тосолгон да, ошондой. Анткени мындай болгон, короче, элдин убагы менин командада көбөйүп калды, апам оору кана убакыт болчу ошол убакта. Анан мен де ошол убакта ошибка кылгам. Апамды чакырып алып кинотеатрга чакырдык. Биринчи жолу эми киного келип атат да, менин киномо. Байкемде жүрөт, байкемдерден уялбай элесиң, байке дейсиң да. Апам болсо эптеп база аткан кезинде ошол убакта. Анан Космопаркта жабык көрсөтүп алды. Мен болсо, короче, Космопарк жактагы тиги зал дейм да, апамачы. Алды эптеп ал кыйналып басып барат ал жакка, короче. Апам ошондо хахат, аябай күлгөм да, ошондо урушкан да менчи. Анан көрсө башка зал экен, короче. Ылдый жакка түшпөдү эле, Демирбанк экен да. Окшом ошол жактан басып коет. Эртерээк айтпайсың, бияка эмне жүрдүң деп, байкемдер көтөрүп коет. Апа деп чуртап. Ушундай башкача сезим. Апама ошол убакта мен апама ойлогом, мындай ага чейин деле, мисалы, апам жөнүндө кызык история айтып кетсем болобу? Мындай болгон да. Мен кичинекей кезинде, мен биздин үй бүлөгө бул эне башка, баарын эле башкача эне деген. Бирок биздики аябай башкача да. Бизде энебиз эми ушунчалык мага ата да, апа да болуп берген да, апамчы. Бүт жагынан эми атам бар, бирок негизи элечи башкача болгон да бизге. Энебиз көп иштеп, ушундай болчу. Анан мен кичинекеймин. Апамдын эми жанында майрамда болот да, 8 март. Ар кандай майрамда болот эми. Ал убакта эми биз эми анчалык эле мусулманбыз, бирок мындай ички дүйнөбүз мусулман эмес, мындай майрамдарды праздновать ете бересиң, жаңы жыл баарын деп бересиң. Анан кийин 8 март мен жашым, по-моему, бир 6да болсо керек, 5 болуш керек. Анан кийин эми акча жок да ал убакта. Мисалы, иштебейсиң же мындай бай үй бүлөнүн эмесиң да, чөнтөктө акча болчу да. Анан кийин 8 март болуп калды. Анан ар бир 8 мартта мен апама келчим, короче, ападан биринчи апама, короче, акча сурайсың, 500 сом сурайсың, 500 сом берип, анан ошол акчага барасың, ловис, мовис жана жрачка аласың, ошону кайтып өзүнө белек бересиң да. Анан ошо эми ойлоп атам да, апамдын реакциясы да ошол убакта. Ошондон акча алып атам, кайтып өзүнө белек алып келип баратам, жана ловис 500 сомду кайдан кийин апам эметчи, деп башкача көңүл алчу да, мындай, как будто буну
мен башка жактан кымбат нерсе алып келип, анан кийин андан акча алып эмес, башка жактан акча алып келип алып берген деп башкача сүйүнө берчү. Ошого мен монтип чоң нерсе кылган эмесмин. Монтип эле байкемдерге кеп мен сыймыктанып берек алып бердим. Болбосо 2 лайвис алып бердим жубачка. Ошого сүйүнчүм. Ушундай кызык история болчу. Апамды эметчим еще мен көп пранк кылчым короче. Ал убакта пранк деген негизи понятие жок болчу. Мен ошону пранк кылчым экен. Апам, менин апам ичкен кишилер жаман көрчү. Ичүүгө аябай тыюу салчу, жеп көрчү, мындай не переносила в целом, короче. Андан кийин бизде үйдө эң главный правило ичпеш керек болчу. Ичүүгө болбойт. Негизи алкоголдук эмеге барганга болбойт, короче. Всё, короче, эч кимбиз ичпеш, короче. Ушундай болчу. Анан кийин мен эми кеч келем да, биздики жумуш ушундай отпойбу, бизге творчество ушундай, либо түнү бою съемка болуп калат, же жазып каласың сценарий. Анан кийин постоянно үйгө келгенде мен апам ошо арак ичкенди жаман көрөм, жок жаман көргөнүн билип алып эле эшикти тыкылдатып, каты тыкылдатам, даң. Апам уктубайт. 3-тө, 4-тө келесиң, 5-тө таң атпай уктубайт. Анан кийин даң. Апам ай постоянно чачтары монтап алып, эми биз тоскондо жасанбайт да. Ушулап жайында туруп айтса мен аба дейсиң, короче. Апам ай жерге кир десе иштиңби? Мен аба дейсиң, короче. Апам мен козуп атам десең чуркайт. Апам тазия алып келип мен монтеп туруп, анан апам карап, апам уже монтогон болот да, жине келип атат, бирок ичип отуруп атат да, байкушум кыйнап болот, кускусу келип атат деп. Анан апа тамашалсын тазик менен аркама болотчу, жерге кир десе сен эмне башың иштеп качып алып. Бир жагынан ошол жак актерский жакта жардамдашты да, анткени апам жанында маш болуп ойносо, ишенчи апам ишенип алчу да. Апам коалачу, эшек, желме оксун. Андан тышкары творчествону апам аябай колдочу мени. Эч ким колдогон эмесмин деп көрчү. Апам колдочу. Мисалы, КВН убагында эми сен деле КВН ойноп калбадың, тамаша ойноп калдың, эчтеке алып келбейт го. Элдин сүйүүсүнөн тышкары эчтеке келбейт да, бул бирде финансы келбейт, эчтеке келбейт. Анан кийин биз тем более КВН ойнодук го. Анан кийин акча алып келбейт, анан көп келип апамдын эмесин жечи, менин да эмемди жечи, буну эмне алып келет? Могу творчество эмне кылмак эле. Тем более ал убакта творчество деген сөз жок. Биз кино менен такпайбыз да. Могу сахнага чыгат, эмне кылат? Эчтеке алып келбейт. Эмне болду мындай деберчи. Анан ошол вакытта апам айтырчы, бунун өзүрү бар көрчү. Аман аябай бермечи да. Апам эле эметчи. Чын айтып атам, жап-жакын туугандары жактырбачы. Сенин эле апаң окшойт анда. Негизи эле меники эле. Кече эле немени көргөм мен, Ольга Картункова бар го, Пятигорск командасында. Ошол дагы апалар айтчу экен, вообще эле КВНди жаман көрчү экен. Ошондуктан ал КВНден ойногонун билгизбеш үчүн КВНден келип алып кайра башка жумушта түн менен иштеп, эртең менен акча алып келчү экен да. Ошол анан ошо Картунка айтып атпайбы? Вообще дүйнөдө эмне апасы КВН чектип поддержка кылган адам бар бекен депчи? Жок. А сеники жок. Менин оюмча негизи эле менин апам деле ушундай скептический карачы башында. Мындай апам тем более бул негизи эле биздин ата энелерибиз, биздин убакыттын, биздин куракта бар 90 жылдагы төрөлгөн балдар, 90 ары кеткендер. Негизи 90го чейин, 80ден өйдө деп коелучу, 2000ге чейин кеткендер. Булардын ата энеси бул совет доорундагы кишилер да. Анан аларга көмүп калганда бул мээ менен, тили менен акча табылбайт. Бул физически кол кармалган нерседен акча табылат деп көрүнчү да. Анткени көмүп калганда ал убакта мурда совет убагында бул же барып мешок ташыйсың, же бирде кыласың, же айдайсың, же бул бирок физический нерсе. Бизге энелер бул жакшылык ойлоп атты, мисалы Картункова, любой биздин баарынан угам мен. Любой КВНщикти бул ушундай болгондо жашоосунда. Алда эчтеке болбойт. Бирдеке да алып келбейт, мындай болбойт, убактылуу эле, бул жаштык болуп атат сеники деп ушундай болчу да. Анан кийин бул болсо энелер менин оюмча бул эметип эле туруп билейин, бул байкуш ачка калып калбасын, болбосун деп айтат. Келечекте ойлойбу. Мен мисалы анткени менин да апам ушунчу, анткени биринчи очередь биз бул КВН убагы бул кеч келесиң. Анан энелер ойлойт, билейин, какта тинтип жүрөт, тура эле жүрөбү, эч окон жокпу, шермендеп жүрөбү, же бирдеке болуп жүрүп. Бирок кийинчерээк ушун мен ойлойм да, менин апамдын ушунчалык күчтүү киши болчу да. Негизи эле күчтүү киши болчу да. Апам көп нерсени, мисалы атамдын бир туугандары аябай көп киши болчу да. Анан кийин апам өзү чүйрүк. Атам таластык. Апам 18 жашында күйөөгө тийген көрчү. Отличница, ошондо алып качып кеткен да. Тип күйөөгө тийип. Анан кийин чоң үй бүлөгө барат да. Чоң үй бүлө элестең, бир туугандар 9дай бир тууган көрчү, ушундай бир тууган. Анан кийин эми келинсиң да. Анан ошолордун баарын обслуживать этишиң керек. Чай кыласың, турасың, короче. Апам
мындай болчу да, мындай менин оюмча апам жашоосунда бир 3 саат укташыш керек бир күндөчү. 3 саат эле турат, уйсайт, мал көп тыр, бала карайт, бала. Мисалы мен улуу байкем, эң улуу байкем 7 айлык болуп турган да. Андан кийин ал балайым жана жайытка чыгышат дегендей кат, анан кийин бутун мияка жип менен байлап койчу экен. Жип менен байлап кагаз коюп коет кадимкидейчи. Коюп коюп. Баягы качпайт да. Караган киши жок жакта апам жакта бактын болезнь баарын кылып жүрөт, тиги мал жайып жүрүп жагып атат. Тиги баягы ошо жакка чогуу тиги айланып жүрүп тиги. Монтип элечи. Апам рахмат, ушу эстесем баягыда силердин трейлериңерди көрүп мага мен ошо ойлоп аткам, биз эми кыргыздын эркектери эме болбоду. Дүйнө жүзү боюнча кыргыздын эркектери эме да. Бул орустардагы бар го, брутальный деген эркек бар го. Менин оюмча бул брутальный деген сөз ушу кыргыздарга эле жарашат да. Чынында. Кыран да, кыргыздын жигиттери бул кыран жигиттер, мындай чоткий, бут жагынан мындай, короче, бул кийингенден баштап брутальный болушат да биздин кыргыздарчы. Анткени биздин патриархат да. Биздин өлкөдө патриархат. Биз канчалык аракет кылбайлы, канчалык эмет, бул патриархат. Билбейм, по крайней мере, менин оюмча бир 20-30 жыл ошондой болот да Кыргызстанда еще. Анткени биздин менталитет ушундай кылым боюп, биз патриархат болуп келгенбиз да. Бул менин оюмча туура, религия боюнча да бул туура да негизи. Десем, азыр кыздар менин бул жакта талачу эле, кешип болот кыздар, бул мен жеке мнением. Ошо патриархат. Анан кийин эмне айтып атам эле? Сонун нерсе айтып утуп койдум го. Брутальный болот, бирок мамасына келгенде. Мамасына келгенде анан кийин эмесиң да, мен мисалы көчөдөн, мен мисалы мондой болчумун да, көп мушташып калдым да. Мен мисалы несправедливость жеп көрөм да. Бул сен байсыңбы, кедейсиңби, майыпсыңбы, денсаулыгың чынбы, кандай болсун, бул эгер несправедливо болуп атса, мен до конца барам да. Справедливость болуш керек, туура болуш керек, мындай болбойт деп. Анан кийин ушундай болчу, мисалы брутальность айтып кетип коеюн, мындай кыздар болсо деле көрсөтпөйбүз да. Биз мындай эркектерчи, кыргыздын эркектери так дегендейбиз да бизчи. Бирок мен көчөдөн мушташам, тигиндей болуп мындай үйгө келгенде мен иттей зайчик болчумун. Апам жанындачы. Мындай болчумун да, апага эркелеп, мен мисалы жашоомдо аябай эркелешим апама. Ушунчалык эркелешим, мисалы 20-дан ашканда деле мен эркелеп, апама келип кучактап, короче, көрүксө апам жанында жатып болчу, ушундай болчу. Апам апам менин жашоомдо апам мени бир эле жолу сабаган да. Билбейм, ошо эсимде жок, эмнеге сабаган да, билбейм, эсимде жок, бирок итти күлкүлүү сабаган да, эстейм. Ошондо ыйлап жаман көргөм апамдычы, жаман көрүп, эмне мени мынча сабайт дегем. Анткени өмүр бою эч ким сабаган эмес да менчи, үйбүдөн. Байкем, улуу байкем, экинчи байкемди аябай катуу сабачы. Жагын урат, биягын урат, короче, эмне буякта жүрөсүң? Мен мындай под защита жана тооктормун өздөрүм баларым жаап аткам да канаттарым. Апам ушундай болчу да мен. Жаап, эч бирөө келе атсам чукуйуп мындай тийбей керек, ушундай болчу да. Анан иттей мындай болчу, мен үйдө байкем бирдеке десе эле апам жанында туруп. Ушундай болчу да. Анан кийин апам бир жолу мен эсимде жок, азыр эсимде жок. Эмне кылганым эсимде жок. Үйгө киришип куруп эсим эмеде эле бар да. Үйгө чуркап кирип келдим да. Чуркап кирип келсем эле, короче, апам аркамда жанагындай. Балта мен отун чапсаң мындай бурч чыгып калат го. Бурч мындай 4кө бөлсөң 4-нчү бар го. Мындай тоголок деле. Ошондо апам аркамда коголуп жүрөт да. Апа, блин дедим. Анан кийин жана мындай клемдер болот го, мондай эле. Эми үйдө бизде жана мурдагы убакта, эски убакта клем турчу. Ар стенкада клем турчу. Ошонун аркасында келип апам менен клемдин сыртына уруп атат да менчи. Ай деп могу клемдин эки жакка чыгып жүрдүм. Ай деп ата чыгып. Анда да байкуш ошондой эстеп атам да, аял уруп атыптыр да. Монтипчи. Неге урган мен чыгып апам ата арынып алгам, мен ыйлап. Эми ал убакта мен азыр эстесем эме экен да. Эненин эме экен, урганынан ыйлабайт экенсиң эч качан. Эненин урганынан эмес, эненин эме сөзүнөн ыйлайт экенсиң да. Ошо эсимде да, мен сөздөр айтканда мындай кылбаш эрт, анан сөкөт сөздөр айтат да. Энеде мындай нерсе уккум келбейт да. Лучше уруп салган жакшы да. Анан кийинчерээк ошончу мен. Апа, блин, бирдеке деп жаман нерсе же, бир жака кечип калсаң же, бирде айткан нерсең кыла албай калсаң, апа, журулмушчу, блин, алам айтып болмушчу дешим да. Ушундай болчу. Билбейм, блин, ушу эркек кишиге бул дүйнө жүзү боюнча эле ушундай болду экен, же ар бир эркек эле ушундай сезеби, билбейм. Мага энем бул, блин, башкача киши болчу да. Мен жашоомдо любой кылган нерсемди, ар бир кадамымды бул эне деп кылчумун да мен. Энем үчүн, апам ушу, блин деп, мен апамдын эметчим. Ар бир эркек билбейм, меники ушундай да.
ушундай болчу. Ар бир кылган кадамымды мен ушу апам билен кийинчерээк мисалы биз убагында көп үйсүз болуп калдык да, короче. Көп үй снимать этип жүрдүк, квартира. Анан кийин бизге общий бир үй бүлөнүн тилеги үй да, элестетсең. Негизи тилек деген чоңураак болот да. Мындай болом. Биздин общий бир туугандарыбыз, анан апабызды биз үйлүү болчу. Дал ошо үйлүү болгондо апабыз чыгат да, биз апабызга деп үй куруп бергенде Кудайым буйрса заңгыраган үй, биз каалаган үй, короче. Апам деп. Апам жашап калды, конечно, ошо үйдө, бирок мындай биз каалаганча жашаган жок да. Бир жылынта керек болду го дейм ошол үй. Апам жашап калды. Мен туура эмес айтсам, байкемдер айтат да. Бирок ошондой эле менин оюмча ошондой эле болду го дейм убакыт. Ушунча күткөн нерсени, короче. Апам жашап, то есть ден соолуктуу болуп жашап албай калды да ал жакта, ал үйдөчү. Бирок каалаган нерсеси ошол болчу да. Үй, биз ушул үйдө жашайбыз, барып чоң жашайбыз. Мен даже кичинекей кездеги тилегим эме болчу да. Мен ушундай чоң үй салам. Бүттүгү менен жашайт дечим, короче. Бир туугандарым менен жашайт, апам менен жашайт, досторум менен жашайт. Мен мисалы бир 4 этаждык үй кылам, баардыгы менен жашайт деп ушундай тилек болчу да мен кичинекей кезде. Андан кийин экинчи тилегим эсте керечи, апам айтып жүрчү, сен билбейм кантип ушуну ойлоносуң деп. Кичинекей кезимден баштап мен эми аял деген эмне экенин билбейм, бирөө менен таанышуу эмне экенин билбейм, үйлөнүү, сүйүү деген эмне экенин билбейм, бирок мен 8 бала болот дечим да. Элестет, менде 8 бала болот деп беришим керек. Апам ошондо күлөчү. Ровно 8, билбейм, эмнеге 8? Эмнеге биле алам, билбейм. 4 кыз 4 бала деген сыяктуучу мындай. Бул азыр заман эме болуп калбады, мурда ошондой болчу. Үйдө мен үйдөгү байкелерим айткандай инкубатор болчу да элдер. 20 турап кое эле ошондой болчу да. Азыр эме болуп калбады, экини төрсөң мать героин отпойсуңбу? Чынында бул заманга жараша эле да болчу. Биз 4 болчук, мисалы, үй бүлөдө. 3 бала, 1 кыз болчу. Эжем рахматар болчу. Азыр 3 эркекпиз. 3 эркек калдык да, короче. Анан кийин биз эркек көп болгондуктан бизде жагандай эме болуп калганда, среди нас одна дама деген болот го. Апам мындай джентльмендер болчу да. Жалаң ушундай. Анан кийин аялдын биз ордун аягат үйлөбүз да. Апам ушунчалык бизге сон тарбия берген. Мисалы, көп аялдар эме кылып тарбия берет да. Из неблагополучной семьедегилер эгер эркекке таарым калган болсо, аялдар балаларына башкача воспитание кылат да. Бирөө, мисалы, мен бул доказанный факт да. Если женщину ошондо тура да, мисалычы, ошо азыр айтайын мысль. Аялды аябай караш керек да. Жакшы караш керек да. Анткени бул аял киши сен эле аялың эле эмес, жеке сенин аялың да эмес. Ал бирөөнүн кызы, во-первых. Бирөөнүн эжеси, экинчиси. Эми карындаш синдиси, төртүнчүдөн бул сенин балаң энелер да. Сен будущем бул балаңдын энелери. Анан кийин сен канчалык жаман отношение кылсаң, бул скажется на твоих детях да, сенин балдарыңа. Ана машинально ойлонуп баштайт да. Анан аларга башкача воспитание кылат да. Мисалычы. Анткени воспитание это мындай да. Воспитанияда, баланын воспитаниясында бул менин оюмча бир 8-чи, 9-чи бала эске жеткенче аял занимается да воспитаниямен. Эркек эч качан келип тийишпейт да. Эркек мындай да, үй бүлөдө мындай да, келет, тамак алып келип бериш керек. Эркек балага эме ата болот да мындай. Аны кылба, муну кылсаң башың жулам. Эне бүттүгүн үйрөтөт да сага. Оозго кашыкты монт саласың дейт, тамак жегенде. Үйлө дейт, күгүз аласың дейт. Ата айтпайт сага келип, короче. Эй, күгүз аласың дейт. Атаң сен келип туруп, десең, деп жыргайт да ата. Биз ушундай эркектер. Деп оозго. Жак балаң болуп атса. Эне, эмне күлүп атасың, же кармай койсуң, ичпе дебедим беле ушундай да. Бүттүгүн жада калса баскандан баштап эне үйрөтөт. Басып аткан деп ушундай үйрөтөт да. Сен куласаң атаң жыргайт да, мисалы. Могло дейт да. Эненин мээримин билбейм, мен ошо көп ойлошот меничи ошо энесин жоготкондон кийин ушинтип көп сүйлөйт, көп эне жөндө. Андай эмес. Окуяларынан эле билинип атпайбы? Меники реально эле бул. Бизге эми силердин посттор бизге ушундай да. Силерде эме бар го, беш энени таманда атпайбы? Биз ушундай мысль менен жашайчук да. Бир туугандар. Религияны билбесек да, анчалык религияда күчтүү болбосо да, мусулман религиясында.
эми мындай да адам катары бизде ушундай болчу да. Бизде это как будто законом прописано, биздин канда ДНКда бар болгондой болгон, ДНКда бар болгондой болгон да биздечи. Анткени мен эгер апама кичинекей кезимде каяш айтсам, мен өпкөм үзүп салчу да бул акемдер. Болбойт короче. Эмне болчу да короче. Ыйык. Анан кийин көп эле эме го дейм. Мен эгер айтып берип коеюн, короче, көп эле ушу суроо берет. Мен негизи эле энем жөнүндө аз сүйлөйм да. Эми соц тармактарда. Энем жөнүндө тууган күндө киргизем сүрөтүн, короче. Соц тармактарда. Анан кийин жылдыктарында, ошо качып Куран окуп ошол убактарда өзүм эстегенде айтып, короче, апа эсиңизде мондай болгон деп айтып барам да. Бирок ошол деле мага оор да. Сүрөтүн көрүү оор мага, мисалы. Катуу тиет да. Анткени эмеге канча убакыт өттү? Көп эле убакыт өттү, 5 жыл деп калды. Ошону эле негизи эле азыр көрүүчүлөр деле окуяларын угуп, балким кээ бирөө түшүнбөгөндөр болсо керек. Апаң ошондо кайсы 2016-жылы, 17? Жок, 19. Ой, жакында эле да. 19 болуп калат. 19. Оорунун себебинен? Ооба. Мен ушу эле ишенесиңби, мен даже апам эмне болуп ооруганын билбейм. Анткени мен мындай болчумун да. Ал убакта апам ооруп баштады. Мен жылды алмаштырып алышым мүмкүн, бирок айтып түшүндүрүп берем эмнеге экенин азыр. Эме экен да, мен көп азыр могу темага келебиз. Апам ооруп баштады, бирок ошого чейин айтпайм, мен көп балдар мен мага эме көрүнө берет, мен жаман көргөн боло берет. Дос балдар делечи, анткени мен мейисин көп жейм да, балдардыкынчы. Балдар мисалы апасы чалып калса, кергизсе албай коет да, трубканы. Мен сразу жеп көрө берем да ынчы. Эмне албай атасың, тур бар ал. Биз менен бирдеки ойноп атса деле, жок, убакыт бар. Жок, мен азыр мындай, жок, тур, жооп берди атам. Ушундаймын да мен. Макул атаң чалып атты алба. Макул. Ал деле туура эмес. Негизи туура эмес да. Вообще азыр мен пример кылып атам. Макул атаң чалып атты алба, байкиң чалып атты алба. Эркек киши да, эми алар түшүнүшү мүмкүн мындай эркек да. Энеге алба коюу мындай экен да. Эне менен баланын ички мындай жандай кинолордо көрсөтөт го жандай. Нить болот экен да. Мисалы бир нить болот экен, буну көрсөтүлбөгөн нить экен да. Просто сезет экенсиң да. Байланган, Байланган сезим экен, билбейм, бул жана биз төрөлгөндө пупок болот ба? Ошондой сыяктуу, бирок жок көрүнбөгөн нерсе болуп атат да. Пупок кесилгенмен бирок калган. Калган да, ошо сен сезесиң да. Жок. Анан кийин мен балдар ошо көргөстө жаман, ошо балдарым көрүп калса, дос балдар, жора жолдоштор көрүп калса таарынбагыла. Бул ошо мен эмеге себепкер болгум келет, мындай апам менен сүйлөштүрүүгө жетишип калууга. Ооба. Мисалы мен мында бирок бул туура эмес экен иши. Анткени мен монто ойлогом, короче, бирөө мен дос баламдын бирөөсү апасын жоготуп калса, мен билем эмне айтышты билем. Аны мен кантип сүйлөшүштү билем, короче, жандуу болом дегечим да. Жакында эле ушундай убакыт, ушундай нерсе болду эми. Бара албайт экенсиң. Айта албайт экенсиң. Мете албайт экенсиң барып, мисалы, блин, бул убактылуу нерсе, убакыт көрсөтөт да айта албайт экенсиң. Вакыттан кийин жакшы болуп кетет да айта албайт экенсиң да. Билбейм, ошо мен бирок муну айтып берем да дагы элечи. Апаңар чалса, апаңарга мисалы көп сүйөм деп айткыла. Мисалы силер 14-февралда барасыңар, аялыңарга же кызыңарды сүйөм деп айтасыңар го. Ал деле женский пол да, мисалы, уялсаң. Акча кетирип айтасыңар. Акча кетиресиң. Үйлөнө элексиң ишо. Балким сенин аялың болбойт. Бир кызга эле. Жөн эле бир кызга. Бирок өзү апаңа айтпайсың. Мен мисалы мен деле ушундай ашып койгон. Мен өз башымда өткөн нерселерди айтам. Анткени меники мондой болгон. Мен апама өмүр бою мен сүйөм деп айтпачым экен. Жакшы көрөм деп айтпачым экен. Апам ооруп баштаганда айттым да мен. Мисалы сен айтасың апаңа сүйөм, жакшы көрөм деп. Айтпайсың керек. Мен просто үйдүн эрке баласымын да. Сен айтпайсың да. Оор. Мен түшүнөм. Мына когда говорят, айтат го. Чын сүйүү бул кайсы айтчы дегенде. Көп айтып берет. Бул чын сүйүү ушундай деп да. Чын сүйүү ушундай, ушунчалык сүйүү деген ушундай деп. Сен сүйгөн кишиңди сүйөм деп айта албайсың. Эгер сен бир кишиге барып сен сүйөм деп айтып берсең, бул сүйүү эмес. Сүйгөн кишиңе сүйөм деп айтыш оор. Ооба. Ошондой. Мен мисалы апам ооруп баштады, блин, мындай. Аябай ичимде спор болду да. Айтыш керек, айтпаш керек. Жиндисиң, кичинекей боласың, айтпаш керек, блин. Деген спор болду, анан бирок өзүмдү перешагивать этип, кыйнап, эсимде, ушул прям дословно эсимде да, ушул картиночный эсимде азыр бүттүгү эсимде да. Кирип келип, короче, мамам залда отурган болчу.
жумушка кетип бараткам короче. Күн сайын эле кетип атам, кичине ооруп баштады апам анан. Айтайынчы. Неге айтпай атам? Бирок могул жерде орустар ком турат да. Айтып албай атасың да, келип мен сизди дегенден эле өчүп чыкпай атат. Айтпайм, сүйгөн кишиң ушундай экен. Жакшы көргөн кишиңе айта албайт экенсиң. Мен ошондо сездим да, сүйүү ушундай экенчи. Келе апа дедим короче, ооу дейт короче. Мен деп мындай жана даслоо мындай бир буквадан айтып атам да. Мен сизди жакшы көрөм дедим да. Десең апам башында күлүйдү. Бирок көзү жаркырады да. Күлүйдү, сага эмне акча керек болуп атат деди. Жок десем, бирдеке керек болот, сен бирдекени билдирдиң. Жок апа, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди жакшы көрөм короче. Деп. Не деп айтканымды билбей, уялганымдан эртерээк чыгып кеттим короче. Эртерээк чыгып, эшикти ачып чыгып кетти. Ушунчалык көзүм жаркырады, ишенесиң. Ушунчалык сүйүнүп, ошол күн мен дагы эле эсимде, анткени жумуштун баардыгы жүрдү да. Жакшы жүрдү. Жул чын эле ушундай экен. Ошон үчүн мен айта берем короче, көп айткыла. Жумушуңарга деле жүрөгүң жылый түшүп, анан кийин мен андай сезимдерди эч качан көрө элек болчумун. Не испытывал. Чыктым үйдөн короче, настроением сонун. Жумуш жүрүп атат почему-то, өзү эле кетип атат. Ошол күндөн баштап мен күн сайын апам мен жакшы көрөм деп айтууга баштагам да. Апам көнүп калды уже аягында. Мен да жакшы көрөм деп айтат. Ага чын айтчу эмес. Айтам, сыртка чыгам, жумуш сразу жүрөт. Любой жумуш, чын айтып атам. Даже монтип баратсаң, суу чачырса, мияка чачырып кетет да. Элестесең, ушундай экен да. Чын эле айтып атам, мен ушундай болгон да. Балдарга телефон трубка чалып атканда, ойноп атканда сразу жинимге урушуп эм короче. Жанымда болсо бар, жооп бербейсиңби? Апам мияка жүрдү эле убактым коюп, тур бар. Же мен барып келейин келчи. Анан бүт дос балдарынын апаларына отношение башкача да. Балдарымдын апалары иттей жакшы көрөт мени. Чын, анткени келип эркелейм апаларына. Бербесте тамашалайм, апаңарды мага эле бергилечи, аренда өрүп тургачы. Мен багып турайм бир жыл короче. Чыгатайын. Салайын. Анткени жетпейт да. Мен мисалы көчөдөн кичинекей балдар менен апасы эзилип атса, мен иттей ошого завидую да. Чын, блин деп. Анан кийин айта берем просто, кандай сен бактылуусуң деп берем апасы бар кишилерге. Кандай сен деп берем. Сен ушуну ушунчалык сезбейсиң да. Мен мисалы кеч сезгем. Мен ошо анан балдарга айта берем, блин, сүйөм дегилечи, жакшы көрөм деп койгочу. Анткени ал кишиге аябай башкача тиет. Сен жашооң жанагындай да, мультфильмдерде мындай болото болуп бирдеке болуп кетет го. Бүт нерсе жаныбарлар кирип болуп мынтип аткандан волшебство болгондо жаркырап мындай линия прям кетип, биякта бабочкалар монтип чуркага калып, баардыгы сонун болуп кетет го. Мен чын көрүп көрсөңөр, мына мен бул силерге жеке советим болсун, менден эркек мырзалар, возрасттан эмес, кээ бир байкелер эме да, 60 жашта апасы 85 жаштагылар бар. Өстөр чалып окуган, бирок апасына уялып калат го. Байкелер, силерди уялбагыла, силерди айткыла. Анткени энеге күтөт, баары бир. Күтөт экен. Эне билгиспейт экен, бирок сен сүйөм деп айтсаң, жо. Сүйөм эмес эми, сүйүү да бирок, любовь да это. Мен жакшы көрөм деп айткан да аябай башкача болгон да. Вообще Аллахтан кийин эле энени сүйүү да. Мага ошо бул аябай чоң эме болчу. Мен апамдычы мисалы бейишенин таманында көрүп, бала монтип алып, атарабан көтөрүп сүйрөп баратканда, мен ушу кинону көрүп алып, блин, башында ыйлаган себебим ушу жана сөздөрүнөн ыйлагам. Апа, мен да сиз менен бейишке барам дегенде. Билбейм, жүрөгүмө катуу тийип, мен блин эметтим короче. Эгер балким Йоргисти аябай жаман ойлор келчү да. Балким мен да өлүп калсам, апам мен чогуу аламбы депчи. Ушун үчүн да мурдачы. Баргың келип да. Ушундай болчу. Ошол негизи эле ошол биринчи жылдары кандай болду? Биринчи жылдары мен мындай болот короче. Мен ошол ситуацияны айтып берейин короче. Апам мондай реакция бул балким мындай болбойт болчу. Просто мен апам менен кошчуш болгам да. Башка өлкөдө болуп, мен башка өлкөдө жүрөм. Эми жылуу өлкөдө жүрүп, анан кийин мага звонок чалышат короче.
апамга операция керек болот, сенин каның керек депчи. Ушу чалганда мен сездим да, жүрөктө жана линия деп атпадым беле. Ошо үзүлдү да. Ички дүйнөң сезилет экен. Мага операция дегенде бирок кайтыш болуп чалып атат да мага. Калп эле билбесин деп келтирип атат да. Жүрөгүм зың этти, отуруп калдым короче, анан бирок монтип атам да. Эми Кудай справедливый деп атам да. Мен кошконго жетишем, могу туура эмес эле ощущение болуп атат. Байкем алдап айтполчу деп атам да. Биринчи рейс менен учуп келдим. Жолмо-жол ушу сабырымды текшерип атты да Кудайымчы. Анткени эме болду да. Ушундай приключениялар болду. Учуп келатканда мыяктарым шишип, из-за стресса, короче, колдор биракчы балешким шишип кетти, короче. Мен түшүнбөй атам эмне болуп атат, короче. Кийим жок, бүттүн иште эле учуп кеттим. Анан Алматыга учуп келдим, через пересадка. Алматыга учуп келип, телефонум өчүп калды. Үйдөгөлөр менен чалыш керек болот, мен келатам, куруп болобу депчи. Ошол казак эсимде. Казак деп айтып атканым эмес, вообще негизи казак болчу. Аэропортко чыгып дежурствиге келип, короче, салам алейкум деп учурашып, короче, берип турчу зарядка. Мен телефонду кийгиз алайын десем, короче, аябай мага грубо жооп берип, короче, эсимде да. Анан кийин монткен да, короче, сатып ал деди да мага. Эми ал убакта жанымда акча жок, мен учуп эле кетип баратам да. Эптеп бирдеке табып, короче, бер деп жиним келип, ушунчалык жиним келген эсимде, мен мушташкым келип, жаман көрүп, мен айта албайсың да, мен жакта апам операция болот, ошону билишим керек болот деп албайсың, бирок 200-дүүлүк анан акча таба турган, акча тапкысы келген киши болду да ошолчу. Чиниңге тийген да, итте анан макул деп сатып алып үзүп, короче, анан учуп келдим. Бирок жана сезимдер дагы эле бар. Апам жок деген уже. Анткени мындай. Бирок ишенбей атам да. Учуп келип эле түштүм, анан кийин дос бала аэропорттон чыгар менен, короче, кайрат кыл дегенде мен жакын дос балам болчу. Абдысаматты көрүп атса керек. Мен ошо Абдысамат айтканда итти жаман көрбөйдүм да. Ушундай экен. Аэропорттон түшөр менен эле айттыбы? Кайрат кыл деди, анан кийин мен дедим, блин, жок дедим, жок, мындай болбойт дедим, короче. Не дедим, азыр күтүп атат мен апам дедим, короче. Силер турам дедим, мен апам күтүп атат азыр, короче. Мен барам азыр. Балким кийинчерээк кайтышып кетет, бирок мен коштошом да дедим да. Ишенбей атам. Анан ошо айткан, дос балам айткан, Абдысамат деген дос балам айтты деп атпаймынбы? Ага деле айткам. 2 айдай жаман көрүп жүрдүм. Сен мага ушу суук кабарды айттың деп. Иттей жаман көрүп жүрдүм. Жакын дос балаң элестең, жаман көрөсүң. Көргүң келбейт, короче. Жолдон кетип баратам, мону жаман көрүп баратам, ыйлап баратам, машинада отуруп, полный түшүп калдым. Монтип эле баратам, анан кийин жаман көрүп атам да ичменчи. Неге, блин, сен айт, как будто ошол эле турсагандай болду да. Хотя бул аябай чоң жоопкерчиликти алды ал өзүнөчү. Айтуу оор экен да. Эч ким айткысы келген эмес, ошо мен айтам деп айткан да. Үйгө келдим, машина менен үй жакка келдим. Короодо ар кандай нерсе болот, анан баротор болчу. Дагы эле ишенбей атам. Баротон ачсам боз үй туруптур, анан боз үйдө апам сүрөтүн көргөндөн кийин анан ошол жерден кулап түштүм, короче. Анткени сол жакта карасам байкем уже, байкем 4 бала кармап туруп, атам кармап туруп, экинчи байкем. Эч кимиси келе албай койду. Мен ыйлап атканда, короче. Биз менен сүйлөшө албай койду да. Анан кыргыздын салты бар экен, мындай эркек бала ыйлабайт деген. Апасы кайчып болсо, мен ошол салтты түшүнбөйм да. Мисалы. Кандай элге көргөзүп ыйлабайт деген. Негизи ыйлабайт деп коюшту да мага. Анткени мен билбейм, мен карманып албайм да, мисалчы. Билбейм, бул чыгат экен, билбейм, өзүнөн өзү чыгат. Сен жошуткушу келип айтышкан балким. Көп эле уктум анан кийинчерээк. Эркек киши ыйлабайт, мен үйгө кирип, өзүмдү кой бер, үйлө үйдүм, короче. Анан кийин жака апа алып кирди. Анан улуу бир тубаныбыз бар, чогуу ата. Келип мени сөктү. Сен бизди уят кылып атасың, эркек киши ыйлабайт деп. Ошенткенде мен иттей жиним келип кетти, короче. Эсимде ошол кишинин азыр сүйлөшө элекмин дагы эле. Анткени ошол кезде мен сөгүп таштагам да. Сен ушул убакытка келип, чоң киши да. Сен ушул убакытка келип апаң жоготкон эмес белең дедим да. Менин эле чоң апам да. Бирок сен апаң жоготкон эмес белең дедим да. Анан ошол убакта сен ыйлабай жүрдүңбү деп айттым да. Кырдым да. Сен ыйлабай жүрдүңбү дедим да. Унчукпай чыгып кетти деген, короче. Амага уже мен жиним келип, кой бер эле, короче, апама барып коштошом, короче, кучактайм дедим, короче. Көрсө болбойт экен андай, короче. Киргизбейт экен эки кишини, короче. Анан тем более мындай экен да. Апаңдын жакшы кезин эле эстеп кал дейт экен да. Акыркысында могу көрбө дейт экен да. А мен болбой койдум. Киргизгиле мага успокоительный берди. Мындай кишисин да. Да бир таблеткалар берип салды, валериан кылдым, ондой эле. 1-2 айда эчтеке табак жеп жүрдүм.
суу эле ичип аттым, бир 10-15 килограммды арттадым. Оорудум, азыркыга чейин эле ооруйм, ошол стресс үчүн катуу. Негизи көп оорум бар ушундай экен да. Бул стресстен келет экен да, депрессия, стресс, рак, андай мындай. Мен да ошондой бир оору болдум. Эми рак эмес, бирок бул оору стресстин, на почве стресса деген оору болдум. Кыйналдым. Анан ошого мен достум торумду аябай жакшы көрөм да. Анткени достор менен сүйлөшпөчүм да, 2 айдай мен сүйлөшпөй жүрдүм. Анан Шамил деген баланы таанысаңар керек. Бул Банчоподагы жана быштак эмес, копченый. Анан ошо бала күн сайын келип, бул өзү деле айтып эле койчу деп мен, бирок муну айткандан чарчабайм да. Анткени эме болгон да. Мен эч ким менен сүйлөшпөчүм. Мындай болду, оозум жабылып калды, короче. Мен билбейм, сүйлөгүм келип жүрдү ошоктун, бирок мындай деп калдым да. Чыкпай койду, жөн үн чыкпай калды, мен үн жоголуп кетти да. Билбейм, ушундай болот экен. Сүйлөйүн десем сүйлөй албай калдым да. Анан кийин ошо Шамил келип күн сайын мен нот эле отурам, жаныма отурат, 3 саат отурат, короче, кетет. Сүйлөшпөйбүз экөөбүз. 3 саат отурат, кетет. 3 саат отурат, кетет. 3 саат отурат, кетет. 3 саат отурат, кетет. Анан кийин бир нече убакыт өттү, 1 айга жетпейби, же 1 айдан кийинби. Убакыт өткөндөн кийин жеңеше, улуу жеңем бар, Назира жеңе, короче. Азыр бизге эне болуп калды да эми. Аябай мыкты. Мен негизи жеңелерим, байкелерим аябай мыкты кишилер да. Аябай күчтүү кишилер. Анан кийин ошо жеңеше балдарга айтып калды, силер туура эмес эле кылып атасыңар dedi, короче. Буну апарып тоого чыгарып келсеңер, кыйкырсын, дем алсын. Бул буулугуп чыкпай атат ичинен, короче. Ошону өзүнө катып атып буулубайт. Тоого апарганда мен деле буну угуп атам, бирок реакция жок болуп атат да, муну тоого апар деген нерсеничи. Угуп анан тоого апарды балдар, короче. Анан башкача үн чыгып, калың моундай үндөр чыгат экен. Ушунча буулуп чугуп атат. Ушунчалык кыйкырып, веналар чыгып, мектер бир мал чачап калган отуруп калдым да, короче. Ушунчалык чачадым да. Ушунча нерсе чыгып. Жардамдашат экен, кийинчерээк эгер бирдеке болуп калса, стресс болсо, бул силерге мен советим, бул тоо жакка барып, жинди деп ойлойт көбүлөр, бирок кыйкырып, ичиңдегини чыгарып алыш керек экен да. Ичте калтырбаш керек экен көп нерсе. Ичте букту чыгарып, анан кийин мен эсимде ошондон кийин сүйлөдүм да балдарга. Эмне дедим, короче, күлгөм эсимде. Эмне жамандык болгонсуп деп тамашалапчы. Настроениеңер жок деген, балдар топ ошодон баштап сүйлөшүп баштадым. Сүйлөп, үйдө жүрдүм. Ошо дос балдарыма баа бердим ошол убакта. Билбейм, сүйлөбөй отурган состояниядан чыктың, сүйлөп баштадың, бирок баары бир деле ошол состояниядан чыгуу кыйын болду. Мен мисалы канчадай убакыт болду, мындай болду, ошол күндү мен аябай унуткум келип жүрдү да. Апам кайтыш болгон күндү мен байкемдер айттым, апам айтып турат азыр мага, Куран окутар күнү. Мен ал датаны атайын унуткум келип унутуп салгам да. Ушунчалык жеп көргөм да ошол датаны. Жаман көрөм да ошол датаны. Ошол күнү мен жүрөгүм ооруйт, кыйналам, короче. Ошол жыл сайын ошол күндө тык деген жүрөгүм атам. Байкемдер айтат да, мен даже эсимде жок. Байкемдер, бүгүн билесиң да апам дегенде, келатам дейм да. Анткени ушунчалык ошол күнү жеп көргөм да. Ушунчалык ошол күнү жеп көргөм да, короче. Ошол күндү жеп көрчүм. Аны азыр эстеп турат. Бирок бул мен ойлойм, бул мен жаман бала эмесмин мен. Ал күн унутуп койгону убагым, мен жаман киши эмесмин. Просто ал күн мага ушунчалык жакпаган эмес да. Жаккан эмес. Анан кийин сен айтып атпаймынбы, апаң менен коштошкон болбойт, көргөнгө болбойт. Мындай эми өлгүнчү көргөнгө болбойт деди да. Мен билем, мен бирок болбой кирип кеткем да. Өзүгө, короче. Коштошом. Бирок кучактап турбай койду да. Ишенбейт экенсиң да. Мен апамды көмгөндөн да ишенбей жүрдүм элестет. Вообще ишенгем жокмун да. Жок, блин, деп комнатасына киресиң дейт. Эртеси күндөрү комнатасына кирип коесуң. Билбейм, блин, эркек кишиге мендей реакция кылабы, билбейм элдерчи. Бирок мен ушундай көкпет баламын да, намыскөй. Тем более биздин область, регион ушундай кылып чоңойтат да, эркек балдарды. Таластын региону. Итти бизди ыйласаң сен кызсың да. Бизди умушташа албасаң сен кызсың, короче.
Анан мен билбейм, бул сен анда адам эмессиң го, эгер апаңды эстеп атып бул ыйлабай тукка метип алсаң, анда билбейм кандай. Бирок айтып атпайм, ошо кайтышып болгонду сезет экенсиң. Каякта болбо, дүйнөнүн тиги четинде болсоң, апаң биякта болсо да, эгер жок болуп калса, кайтыш болуп кетсе, бул сезет экенсиң. Бияк зың этип түшөт экен элестеп, башкача экен бул. Кудайым бизге ушундай бериптир да, чувстволордучу. Алла Таалам бизге бериптир да. Жана сен айткан ниеттик кезилип калып турбайбы? Кадимкидей сезет экенсиң. Мынтип эткенсиң да, ооруп чыгат экен да, башкача болуп көрөчү. Түшүндүрө албайм да, бул башкача экен, ушундай экен. Бирок азыркы убакыттарда ар бир кылган нерсемди апам үчүн дейм. Анткени Жаныш Майыр келди атпайсыңбы? Ошол киши мага сонун нерсе айтты. Ал эми өзү азыр 5 маал намаз окуйт, иттей сонун окуйт, жүрөккө сонун угат. Ошо 5 маал намазда анан ошо айтып атпайбы, сен эме кылышың керек экен дейт. Сонун нерсе бар дейт, апама деп кыла берсең дейт. Ошол сооп жазылат экен дейт. Анан сага да кетерет дейт, апаңа эмес, сага да кетерет. Любой нерсени дейт. Магазин ачтың, апам рахматына ушул магазин жакшы нерсе, жакшылыктар алып келсин деп ачып бер дейт. Ооба. Мисалы, садака берсең да апама деп. Азыр ушундай да. Любой нерсе деген нерсе. Эми сооп, эми кандай түшүнүрсөк? Жок, мисалы сооп дегенде намаз же садаканы эле сооп деп түшүнөт элдерчи. Азыр мисалы могул экөөбүздүн сүйлөшүүбүздөн дагы балким элдерге таасир этип апасына болгон сүйүү күчөйүп калса, бизге сооп тийип атпайбы? Ошонун сообун дагы мисалы подкастты дагы апаңа арнап койсоң, ошонун сообу кете берет да, канча адам көрсөчү. Соопту любой жактан тапса болот да. Ошол мага баягы башкача аны ойлонбоптурмун мен. Негизи эле билем мен. Эми биздин диний жактан эми слабый киши эмеспиз, жакшы эле кишибиз, ал жактан жакшы. Эми баарын билебиз, Кудайым берсе биз дагы ушинтип 5 маал өтөбүз. Кудайым буйруп аткан келе атабыз биз дагы. Умтулуп атабыз да, умтулуу бар да. Анан ошол айткан нерселерди угуп башкача. Ошодон баштап азыр любой кылган жакшылыгыма анан жаман нерсе кылганына аракет кылмай алыстайт экенсиң. Кылбаганга аракет кыласың. Анткени апама ошо залакасы ошо тийиши мүмкүн дейт экенсиң. Ушундай ойлонуп, анан кийин баарын эле жүрөгүн кыйнап, баягы трейлерден кийин көп киши жазды мага. Ыйлагандан кийинчи. Мен да ошондо да көңүп калат экенсиң, биздин эл ушундай экен да. Биздин элде мындай тили менен будай куурайт экен да. Негизи эле биздин кыргыз эли аябай чечен экен да, тили. Анан кийин биздики ушундай экен, биздин любой кадамыбыз каралып турат экен да. Ооба. Оң жакка башсаң, оң жакты көрөт, сол жакка башсаң, сол жагын көрөт. Анан кийин ошо эл баягы трейлериңерди көрүп ыйлагандан кийин, ай, плейн да бирдеке дейби десем. Көп элдер ошо жазган элдерге силерге рахмат. Туура кабыл алган элдерге рахмат. Анткени ушундай айтет экен, эне деп. Мен айтпайм, мен өмүр бою ыйлабачымын, көп бет болчумун мен. Эркек бол да. Турушум да монтипчи. Бутум сындырса да мен бир жыл ыйлагам, бутум сындырганда ошодон байкем урган да мен. Бизде ыйлаган болбойт. Мен бутум сынып атса байкем кайта урган да. Не ыйлайсың болуп, түшүнүп атчы бизге. Ыйласаң, не ыйлайсың деп, не ыйлайсың дейт да, кайтачы. Кайтып, не ыйлайсың десе кайта угуп чыкпайсың да. Бизде ыйлаган болбойт болчу. Анан кийин азыр ошол эле нерсени эстеп кетсем ыйлайм. Мисалы, свадьба убакытта катуу ыйлагам. Апаң ошол свадьбаны көргүсү келчү да. Конечно, анткени айтчу эле. Улуу байкемде свадьба кылган жок. Свадьбага каршы болчу. Экинчиде кылган жок, анан мен айтырчы, мен кылам апага. Конечно. Апам интроверт да. Мен апам аябай интроверт. Мен апама окуш болгум келчү да, билесиз. Ушунчалык. Мына апамдан единственный калган нерсе, камерадан көрүнөбү билбейм. Могу эки пальчикти көрүп атпайсыңарбы? Эко кыйшык көрүңөрбү? Ошо апам эки пальчик ушундай кыйшык болчу да. Таң калыштуу да. Чын карасаң, мына сынган эмес, бирок апам ушул пальчиктер кыйшык. Ушуну көрүп сүйүнөрөм мен. Апамдан калды. Күнү эстейсиң, э? Апам окушун болчу да. Мына кыйшканы элестеп сүйүнөрөм болчу. Деп болчу. Апам окуш болгон, любой нерсе биздин бир туугандар ушундай болчу. Апам окуш дегенде сүйүнчүкпүз. Элестет. Апам окушусуң десе. Деп каласың деп кой. Как будто сен звездага сравнивать этип атат да. Сен Майкл Джексон окушуң деген эле атат да бизге. Дейсиң да. Ушундай болчу. Ошо апам рахмат, башкача киши болчу, сонун киши болчу. Анан силердин бул трейлерди көрүп бейишенин таманы деген. Бул чын эле. Бул билбейм, бул нерсе мага кинодой эмес. Мен кино катары реакция кылбайм. Бул мага мындай көрүнөт, бул мага туура китеп, кантип кыймылдаш керек деген сыяктуу боло берет мага бул кино. Трейлерин көргөндө мага ошондой сезилди.
кандай кыймылдаш керек, кандай болуш керек жашоодо деген сыяктуу болду да мага. Бул көп жагынан акылдын насааты болду да кинонун. Мисалы адамдарга эми мен эле эмес болуш керекмин бул. Сен трейлер эле көрдүң да, бирок пока что. Эми биз кино көргөндө башкача. Кинодо мисалы эме да биз эми кино кылып жүргөн, кинонун ичинде жүргөн, кинонун эме примерно мен кино кандай болорун билип атам да. Трейлер көп түшүнөм, бирок эми все равно сен айтпадыңбы, сен трейлер көргөндөн кийин ушинтип атасың, анда кинону көрсөң эмне болосуң дедің го. Мен ошол сөздөрдөн кийин азыр кинодон коркуп атам да. Жакшы коркуп атам да. Жакшы себепкер, жакшы нерседен коркуп атам да, мындай. Чудайым бу эмне болот депчи. Бирок примерно билип атам кандай болорун. Эми биз кино кылып жүрүп өз трейлер чогултасың, аны билесиң да. Ошо анан кийин аябай күтүүдөм. Буюрса. 7 мамлекетте тартылды. Обычно буга чейинки кинолордо Москвага тартып калчу элек го. Барганда мындай бир камера көтөрүлүп тартып келчү да. А биякта чындыгында эле ошол мамлекеттин кинокомпаниясы полностью сүйлөшүлүп тартылып атты. Ошондуктан мен эмен уктум, ошо чынбы билбейм. Бейшинен таман тартып атканда, короче, задержка бир эле себептери эме эле болуптур депчи, кээ бир өлкөлөрдө разрешениени күтүп калдык депчи тартып. Ошол чынбы деп ойлойм да, чын окшойт депчи. Ошо кино тартып атканда кыйналдыгы го депчи. Анткени мисалы киноиндустрия көп эле өлкө биздики эметип берет элдер. Эмнеге тиги Американы тартпайсыңар, эмнеге Турцияны тартпайсыңар деп го. Бул ар бир өлкөдө разрешение алышың керек да, ал кел жакка келип эле тартып албайт экенсиң. Биз көп жакты сурайсың да. Анан кийин мисалы башка өлкөгө барып калганда дагы телефон менен тартып атсаң гостеприимчиликте тартканга болбойт. Мисалы Таиландда туруп дрон көтөрсөң өйдө, ошого 2 миллион бат штраф да. Элестет, 2 миллион бат бул ошону 3кө көбөйтүшүң керек да сомго. Азырда эле баягыда тиги Россия барып келгенде Египеттен дрон алып алды го. Дронго тартуу аябай чоң уруксаат алыш керек да. Элестет, биздин кинонун эми бир жок дегенде 10%ке дрон керек да. Чоң масштабный съемкага бул жанагындай шаарды тартып алмай, жана переходторго таймлапс кылыпчы. Алсыз тартып албайсың, силердин чоң ошон үчүн эмгек, чоң эмгек. Тур эле көп эле элдер айтышы мүмкүн, азыр силер любой кинону мактай бересиңер. Досторуңарды да депчи. Эми бул кинонун эми масштабын көрүп атпайсыңар бул. Трейлер көргөндөр, көрбөгөндөр көрүп койсоңор. Билбейм, Кудайым буйруса бул аябай катуу түрткү бүт жактан болчу деп атат да. Ооба. Бул эмеге мээрим бөлгөн сезимди, андан тышкары киного тартуу, кинонун трейлеринен анан эми Руслан Акунбай экөөбүз эми бул, мне кажется, это сейчас орусча айтканда единственный режиссер, который делает такие проекты, да. Масштабный, анан Кыргызстанга алдыга түртчү проекттер. Бул эми элестетсең, азыркы убакытка чейин Салам Нью-Йорк сыяктуу кино жок да. Ооба. Ал качан чыкты эле? Эми Салам Нью-Йорк сыяктуу кинолор эми аданда сонун кинолор бар, крутой кинолор башка өлкөлөрдө. Бирок Средняя Азияда ошол убакытта андай кино болгон эмес. Мен Салам Нью-Йоркту көргөндө дегенмен от покраски, от съем, от масштаба. Биздики кыргыз кинолор эме болгон калбадыкпы, бир камера менен эле жүргөндөргө. Эми элдерге билинбейт, что внутренний кухнясы билинбейт да. Кухняда эмне болуп аткан, бирок даже могудан деле комменттерди окусам, Эмилия Саналиевдин постунан кирем, комменттерди окуйм. Масштабты элдер сезет да. Билет. Буюрса жакшы болду. Негизи эле буюрса беркинде кичинекей кинолор деле азыр өнүгүп келатпайбы, буюрса өнүгүп келатабыз. Жакшы жактарга. Руслан Акунбай экөөбүздөн башка дагы мыкты режиссерлор чыгат деген иши. Сен деле кино буюрса, кино жаатка аябай кириштиңер, өзүңөрдүн кинолорду тартып баштадыңар, буюрса силердики дагы ошондой деңгээлге чыгат деген ишеничте. Биз деле ошого ортабыз, дайым буюрса. Мен мисалы менин бул мечтам эме да. Биздин Кыргызстанга эмне жетишпейт? Биздин Кыргызстанга негизи техника, условия, спонсирование жетишпейт да. Калган баары сонун да. Талант бар барында. Талант выше тигилерден дагы. Мисалы, эмнеге казактар, эми казак бир туугандар таарынбайт окшойт, мен анткени факт айтып атам, азыр казакта бир туугандарды көрүп калат да. Эми эстраданын 50% деле биздинерлер да. Кел андан көрө өзүбүздүн темабызга кайрылалык. Үйлөнүү, үлпөт той болду. Ооба. Ал жака апаң катышпай калды. Бирок тур эле болуп турду. Баарыбыз тура эле болуп турбу? Баарыбыз көрдүк сени бир башкача бийлеп чыкканыңды, Айчүрөктүн сонун чыкканын. Анан эми короче, эми баары эле билет окшойт. Көп эле ушул суроону сурай берет. Эмне, андай?
түшүндүрүп кетели. Бул убакытка чейин көп киши суранды менден, мисалы, көп телеканалдар, көп журналисттер интервью алалы. Аларга иттей жанагындай свежий мясо болду да. Иттей жаңылык жок болгон кезде жаңылык керек болду да. Анан мен мисалы көп телепорталдарга интервью бербейм, замечательно го дейм, билесиңер го дейм. Анткени жаман көрөм да, биздин көп журналисттер этиканы билбейт да. Ооба. Этиканы билбейт, анан тышкары заголовокторду иттей башкача кылып жазат, жаман кылып хайпка ылайыктап. Хайпка ылайыктап. Мисалы мен аларга интервью берсем, Чыңгыз эмне аялын өлтүргөнбү деген сыяктуу заголовок, бирок ичи нормальный. А бирок элдер көтөрүп жылдыр окуганда заголовок окуйт да. Ооба. Ошол теманы көптөн бери айтпай жүрмүн, анан бүгүн сиздердин подкастында айтайын. Ооба, Айчүрөк менен турмушта болдук. Бирок по документам мы не расписаны были. Мен дагы эле холостой кишимин, ушундаймын да. Бирок үйлөнгөнбүз, бирок биз нике кыйганбыз да. Ооба. Нике главныйракта документке. Ооба. Бирок нике кагазын ала элек экенсиңер да. Нике кагазын ала элекпиз түрдө. Анан кийин жеке ой жөнүндө айтып кетейин, көп айтат неге ажыраштыңар деп. Мен негизи үйлөнгөндөн кийин мен көп убакыт керек, мен ажырашкым келип жүрдү да. Анткени мен түшүнчүм да, биз бири-бирибизге ылайык эмес экенибизди. Анан кийин бирок каршы болуп жүрдү, анан кийин аягы ушундай бүттү да. Аягы ушундай болуп калды, анан кийин көп жаман нерселерди угам өзүмө. Ал жактанчы азыр. Залака истеп атат да азыр дечи. Анан кийин мен ал кишини түшүнөм да. Чын түшүнөм күйчү. Биринчиден ал айым. Анан кийин экинчиден ар бир киши бактылуу болуш керек. Биздин эми ушундай болуп калды. Мен чын мындайды каалаган эмесмин. Менин оюмча ал деле каалаган эмес мындай болоорун. Ажырашып кеттик. Азыр өзүнүн жубайы бар, жолдошу бар, күйөөсү бар, күйөөгө тийген. Анан көп эле мен ушу айтып берет дейсиздер, эмнеге мындай айтпайсыңбы? Ал кыз мынтип атат, сени тигинтип атат, тигинтип атат, мынтип атат. Мен эч кимге эч качан эметпейм да. Мындай бирдекени доказывать этпейм да. Мен мындай кылган эмесмин, мындай кылгам деп айта албайм, анткени Кудай өзү көрүп атат, мен Билгендер билет, Билгендер билет, менин жакындарым билет, эмне болгон, эмне үчүн. Анан кийин өзү билет. Мисалы, өзү деле билет да. Менин мисалы ушул теманы Кудайдын буйруусу бүгүн айтып калдык, анан кийин ушудан кийин жабылаарын каалайм негизи. Жабылганын. Анткени мен мисалы кыйналам ушул сөздөрдү укканда, ар кандай ал мындай да чувство инстинкт самосохранения у неё сейчас. То есть она должна максимально өзүн ак кылып, сонун кылыш керек, мен аны түшүнөм. Нормально, айта берсин, жамандай берсин, баары эле тура эле. Это инстинкт самосохранения иштеп атат. Ал деле ичинде түшүнүп турат, каякта эмне болгон, эмне болгон. Бирок көптөн бери калып элек айткым келди да агачы. Чын мен ички дүйнөм ага калып элек айтам, анан Айчүрөк кыз негизи сонун кыз. Жакшы кыз, молодец кыз. Ушу мен балким мен жаман болуп калдым, ошондой болуп калды ушун үчүн. Сонун кыз, жакшы кыз, анан кийин күйөөсү жөнүндө айтып кетмекчимин, молодец. Чын да молодец. Бул чоң кадам. Бул чоң кадам кылды, анан экөө бактылуу болсун. Мен чын мен баары өлөт экен, сен ичиңде жамандап атсың окшойт, мындай кылып атасың. Мен Айчүрөктүн азыр бет келбетин соцсеттерден көрө элекмин тармактардан мисалы. Мен аны аңдып отурбайм, эметпейм, мага бул нерсе мага наоборот жакшы болду да. Мага наоборот алдыга түрткү берди, сонун болду. Анан эки үй бүлө жөнүндө айтып коеюн, ошо экөөнүн үй бүлөсү жөнүндө бактылуу болсун, чын. Мен ички дүйнөмөн каалайм. Бактылуу болгула. Мен анан элдерге да алага деле айтмак элем, ушуну менен негизи эле жабылсын. Анткени бул и так эле унутулат экен да. И так эле унутулат. Силерге айырмасы эмне, азырбы, эртеби, кечпи. Анан кийин ушуну элдер чукуп аткан үчүн, ар кандай нерсе сурап аткан үчүн алынын үй бүлөсүнө залака тиеп атат. Мен неге мисалы мен унчукпайм мисалы. Неге ушул убакыттан бери мен соц тармактардын адекеде айтып үйгөн жок. Мен деле көңүлүм бар да, мен деле чувство есть. Я могу тоже сказать, мындай андай, бирок мен билип атам, ага анын үй бүлөсүнө ал залака тиет. Эчтеке кереги жок. Алага ошон үчүн айтып берем, ага да жазбагыла комментте. Чыңгыз жакшы киши болчу, Чыңгызга эмне эткер деген бар экен. Кээ бирде мага видеолорун көрбөгүлө алардын. Бир жакта жүргөндөрүм. Ооба. Ошо
Айчырык жакшы киши, мен эмне да айтайын да, аябай жакшы киши болчу. Болду. Анан ошо экөө бактылуу болсун. Мага дагы жазышпасын, анан айткысы келбей аткан теманы эмне чукулду. Жок, ошо экөө бактылуу болсун деп айтып коелу. Чыңгыз айткандай ушул теманы чыңгыз сүйлөйлүк да ошон үчүн жабуу. Жабуу болду. Болду, мындайын чукубагыла. Сонун болот эле чын. Анткени вопрос ответ жеке жашоону чукуп кереги жок. Бул болсо биздин Бейшинен Таманда киносунун атайын тарелкасы. Негизи эле кинодо салып бар да. Кол коюп ар бир катышуучу. Ошондой эле ар бир конокторубузга кол койдуртуп, анан студиябызга сактап коелук деген ой менен келиңиз кол коюп коюңуз. Бисмилля. Туугандар, обязательно барыңыздар киного. Мен оюмча бул мен ушунчалык таң калып атам азыр. Элдер өзү эле реклама кылып атат го бул. Шындан эле өзүнөн өзү кетип атабы. Обычно кино реклама кыласың, мындай кыласың. Бул кино ушунчалык кудайым блин. Биз күткөн кино болуп атат. Мына менин автограф ушундай. Биз күткөн кино болуп атат. Мен чынында күткөн кино болуп атат. Анан кийин ушу аягы болсо мен айтып кетейин. Айтуучу сөздөр бар. Ушул кинонун үстүндө иштеген режиссер Руслан Кулмайке, Эмилий Саналиев экөөбүз, башкы каарман. Деги эле бүт эле оператор, көп эле кино артында ким билбейт да, оператор баарыңарга Алла ыраазы болсун туугандар. Силерге рахмат ушундай сонун кино болгонуңарга. Бул диний жактан эле гана эмес да, бул кинонун масштабынан көрүнүп атат, Кудайым буйрса биз кино жактан да түрткү болот. Силерге чоң ыраазычылык. Силерге чоң кинонун үстүндө иштегендерге чоң ыраазычылык. Анан кийин унутпастан келиңиздер. Мен туура айтышым боюнча бул 1-марттан баштап, Ооба, 1-марттан баштап, Кудайым буйрса бизде гана эмес, эгер сиз Казакстанда болсоңуз да, ошол жакта болот, Москвада болсоңуз да көрө аласыздар да. Ооба. Ошо баарыңыздар келип, колдоп көрүңүздөр. Чоң рахмат. Эчтеке эмес. Көрүшкөнчө. Мен сени сонча жакшы көрөм. Мен да сизди жакшы көрөм, апа. Мен да сизди жакшы көрөм да.